Атамекен партиясы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура Россиялык Маевский менен Модиндин Өмүрбек Текебаевга ири өлчөмдө пара бергенин чын деп эсептешсе, аларга иш козгоп, жоопко тартуу талабы менен башкы прокуратурага кайрылды. 25 апрель күнү Өмүрбек Черкешевдин адвокаты Чынара Жакупбекова башкы прокуратурага Маевский менен Модиндин Российской Федерациянын жарандарынын үстүнөн кылмыш ишин кошкоп бергиле деген арыз менен кайрылды. Бул эмне дегенде, баягы эгер А десек, бул Б деш керек да. Юридикалык жагын карабасак дагы логикалык жакка негизги болуш керек. Эгерде 1 секунд, 1 минутка ошол прокуратуранын болгон айыптап аткан күнөөсүнө 1 секундка дагы эгерде макул болбосок дагы кичине карап көрөлү десек, Өмүрбек Черкешевич $1 миллион ошол Россиянын жарандарынан мыйзамсыз алып жатат деп күнөөлөп атат да. Эгерде алган киши мыйзамсыз алса, берген киши мыйзамдуу берле. УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, башкы прокурор Индира Жолдубаева буга чейин депутаттардын Маевскийге пара берген үчүн эмнеге кылмыш иши козголбой жатат деген суроосуна жооп бере алышкан эмес. Биз андай шылуундарды кой берип жиберебиз, бапештеп, узатып. Өзүбүздүн спикер болуп жүргөн, 25 жыл Кыргызга кызмат өтөгөн, демократия деп жүргөн адамды камакка алабыз. Демек, бул эмне деген сөз? Бул улуттук коопсуздук бу. Бизге келгиле, биздин чиновниктерге чоң пара сунуштагыла, алар алсын, кылмышка барсын, бирок силер эч кандай жооп бербейсиңер деген сөзбү. Убакыт токтотуп койсоңуз. Урматтуу депутат мырза, биз азыр ишибизде мыйзамга гана таянабыз. Сиз айтып аткан кичине эмоционалдуу нерсе. Ошол эле учурда Кыргызстан жарандарынын коопсуздугун укугун коргоочу органдар Кыргызстан жараны Карганбек Самаховго Жаныш Бакиевге $1 миллион пара бергенсиң деп кылмыш ишин козгоп, айласын кетирип жаткан учур. Жанагы кичинекей дипломаттын көтөрүп аткан сүрөттү алып туруп, ошончо кишинин ичинде тегерек столдо отурган кишилердин көзүнчө мен $1 миллион берип аткан экенмин да. Канча киши бар ал жерде? Ал жерде 9 ашык делегациянын мүчөсү, 2-3 фотограф, камера тарткан жигит, тил которуп берген котормочу кыз, Жаныш Бакиевдин телохранительдери жана башка протоколчиктер баш аягы жок дегенде 15 киши отурат. Конгресс холл президенттин резиденциясынын ичинде ушинтип $1 миллион берип аткан деп. Депутаттык мандатыңызда дагы Бакиев тартылган. Ушундай эле дипломатка салып көрөлү деди. Миллион батпайт экен, 480 эксперимент жасады. Атамекен партиясы мындан улам мыйзам баары үчүн бирдей экендигин эскертүү менен Өмүрбек Текебаевга пара бергем деген Маевскийге, Модинге кылмыш ишин козгоп, аларды камакка алууну талап кылууда. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин арыз менен кайрылганыбыз жок дегенде, биз бул ушул прокуратурага ишенип, ГКНБга ишенип, ошол уголовный ошол иш карап жатканда, ага дагы кылмыш ишин кошкоп, аны дагы айыпка таратыш керек болчу. Эмне үчүн дегенде, мындай уже правоприменительная практика деп коет да, уже утвержденная. Башкы прокуратура ушундай иш боюнча Самаков берип атат, Жаныш Бакиев акча алып атат. Жаныш Бакиев дагы, Самаков дагы кылмыш ишине тартылсын деген айып коюлуп, сотко иши кетирип жатат. Өмүрбек Черкешевден боюнча болсо мыйзамсыз алып, мыйзамсыз берген киши күбө катары эле калып калат. Коомчулукта да атамекенчилердин талабы жүйөлүү экенин 6 жолку депутат мурдагы спикерге жасалган мамиле эл аралык шылуундарга да колдонулушу керектигин айтышууда. Атамекен партиясынын көтөргөн маселеси туура. Биринчи кезекте эгерде пара берди дей турган болсо, ошол пара берген Маевский болобу, башка болобу, аларды дагы Кыргызстанга келгенде сөзсүз түрдө кармап калып, ошол КГБнын түрмөсүнө биринчи кезекте ошолорду камаш керек болчу. Эгерде аларды камабай кой берип жибере турган болсо, аларды кой берип жиберип, бир эле Текебаевди, Чотоновду жана башкаларды камай турган болсо, анда биз жыйынтык катарында айтышыбыз керек. Бул президенттин өзүнүн саясий оппоненттерин гана жок кылыш үчүн, Текебаевди негизги өзүнүн каршылашы катарында жок кылуу максатында гана уюштурулган, чампаланган атайы кылмыш болуп эсептелет.
Ал эми мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши мыйзамсыз дейт. Мен уголовный кодексти карап чыктым да. Уголовный кодексти, уголовный процессуальный кодексти карадым. Биздин уголовный кодекс боюнча эгерде взятка берген адам ошо взятка бергичең заявить этсе, взятка берип атам деп, анда иш козгосо болот экен да. Эгерде биздин мыйзам менен, эгерде берип алып туруп, бергенден кийин 2 жылдан 3 жылдан заявить этсе, ага иш козгогонго бул туура эмес. Бул мыйзамдын нормасы да. Бүгүн ошого мен ойлоп атам, ошол кодексти чөткө колдонуш керек. Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Ата Мекен партиясы Маевскийди жоопко тартуу боюнча мурда деле билдирүүлөрдү жасап келген менен укуктук аракетин жаңы эле баштады. Башкы прокуратурага тийиштүү арыз 1 күн мурда киргизилди. Эми башкы прокуратура 10 күн ичинде бул арыз боюнча бир чечим кабыл алууга тийиш. Марат Төлөмүшұлы, Ринат Элеманов, Сентябрь.